Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бул видеону тартканга биз Алабуканын паспорт столуна кайрылуу менен келип кече адам көптүгүнөн эми билбеппиз, эми тез эле келет деп очередди ойлодук. 77 болуп жазылдык. Ичинде бир эле адам, эки адам эле иштейт экен бул жерде. Бул жерге Көксеректен, Көкташтан, алыс өтө Шакафтардан келет. Бул Алабука району өтө чоң район. Паспорт столго келишет. Күнүгө бир 20 адам, 25 адам паспортун бүтүрө албайт. Же ушундай ишчилери же жакшы иштебейби? Бул жерге 120 депутаттын ордуна ушу 120 кызматчы алып койсо жакшы болот эле деп ойлойм. Башкасын билбейм эми. Бул жерде азыр саат 8:30 деле боло элек. 8:30 боло электе уже адамдар 40 адам очерет уже мерге жазып атат. Бул жежем кенсез очерет көрсөтүп коеюн. Мына азыр бул жерде башка бир 39 уже 39-чу очерет болуп калыптыр. Очередке туруп эле жетише албай кеткен. Мына башка жанагысында дагы 22 адам очерет. Эми ойлой бериңиздер, бул жерде саат 8:30 ушунчалык очерет болсо, бул адамдар 4-те келген болушуна мүмкүн. Саат 4-те 5-те келип очерет жазылган болушу мүмкүн. Ошондо дагы саат азымы 42 адам, 38 адам дагы очерет адам саат 4-5терде кирет ушул жергечи. Очерет ошондо келет. Эми бул жерди карап коюңуздар, урматтуу жогоруда иштегендер, мамлекет кызматта иштегендер. Өзүм да тартып коеюн мына. Эми башкалар тартып өзүн тартпады деп ойлобогула. Чын. Кече 77 болуп местеде очередти алып кетип жолу жанаап албадык. Өзүбүз сулаша албадык. Эми бүгүн тарткым келди муну. Саат 8:30 уже 40 очерет. Буну караңыздар. Болбосо мен күнүгө тарта берем муну. Качанга чейин бул маселе чечилмейинче тартыла берет бул видео. Сүйлөңүздөр. Канча күндөн бери бүтүрө албагандар бар ичинде? Айтыңыздар. Бир жума болдубу? Мына бир жума болуптур. Аким айта бериң. Уялбай айта бериң мунучу. Жогоруда караш керек муну. Алабуканын бул паспорт столдогу маселесин чечиңиздер. Мен башка жактагы эми очереттер көрбөдүм. Паспортко ишим түшкөн үчүн бул жерге келип атам кечеден бери. Буну карап алсыздар. Азыр мына 8:30, таңкы саат 8:30. Бир аздан кийин, 1 саат 2 сааттан кийин дагы тартам. Эгер бул маселе дагы ушундай боюнча калса.